Assalamu alaikum жамат. Бүгін біздің сөйлешіп отырған темамыз новичокторға арналған тема. 10 тема жөнді Яндекс Таксиде бұл видео особенно новичокторға пайдалы болады. Ошон үчүн новичоктор сөзсүз көрсүн, анан иштеп аткан водительдерге деле пайдалуу нерселер бар. Эң биринчиси приложение менен кантип иштейбиз деген тема. Экинчиси канча акча менен кирсе болот таксиге. Өзүңдүн машинаң менен кирейин десең, өзүң машинага сатып алып кирейин десең канча акча менен кирсең болот. Аренда алайын десең канча менен кирсең болот, же паркка процентке иштесең канча акча менен кирсең болот, ошолор жөнүндө. Анан күнүнө канча иштейбиз, 12 сааттын ичинде эгерде основной жумушуң болсо 12 саатта канча акча иштесе болот. Арендада өзүңкүндө анан процент менен 3 вариантта рассматривать этебиз. Анан шаарды билиш керекпи же билбеш керекпи дегендей, короче. Анан бонустар, целдер жөнүндө да сүйлөшөбүз. Яндекс бонус целдерди берет, ошол жөнүндө да. Анан основной жумуш болсо канча саат иштеш керек, анан подработка болсо канча саат иштеш керек, кандай иштеш керек, ошол жөнүндө. Анан кандай заказдарды алабыз, кандай заказдарды албайбыз. 9-чу. 10-чу стандарты сервиса, сервистин стандарттары жөнүндө. Ошолор жөнүндө бүгүн кыскача сүйлөшүп кетебиз, ошон үчүн до конца болгула. Бул видео баарына пайдалуу болот. Так, улантабыз ошондо. Эң биринчиси приложение менен кантип иштейбиз. Эң биринчи приложенияны Яндекс.Про деген Play Market'те деле бар, App Store'да деле бар, iPhone'дор үчүн ошондон көчүрүп алабыз. Яндекс.Про деген көчүргөндөн кийин бир паркка регистрация кылыш керек. Паркка регистрация кылганда любой эле паркка регистрация кылып иштеп кетсеңер болот, бирок любой эле паркты тандап ошо менен иштеген туура эмес. Парктардын деле ар кандайлары болот, жакшы условия менен, жаман условия менен. Эгерде ким кандай паркта иштешин билбеген болсо, мага жазсаңар, мен силерге жакшы парктарды сунуштайм. Яндекс.Про скачать еттик, Play Market независимо же App Store'дан iPhone'га көчүрүп туруп, приложение киребиз. Киргенден кийин паркка жазабыз, регистрация кылып койгула деп WhatsApp'ына. Ага техпаспорттун эки сторонасын жөнөтүш керек. Бул беттин, анан арткы бетин жөнөтөбүз, техпаспорттун сүрөтүн. Чтоб жазуулар полный четко көрүнө тургандай кылып. Анан праваны деле бул жагын жөнөтөбүз. Анан телефон номериңерди, кайсы телефон номери менен иштейсиңер, ошону жазып жөнөтүш керек. Анан алар регистрация кылып коет. Анан клиенттер чала турган номериңер ошол телефон номериңер болот да, силер жазып берген. Анан парк регистрация кылгандан кийин силерге лицевой счетуңарды айтат. Лицевой счет обычно телефонуңардын акыркы 6 цифрасы болот, коддун сырткары. Регистрация кылып бүткөндөн кийин ошол лицевой счетуңарга акча салып иштей берсеңер болот. Аны терминалдан толтурсаңар болот, лицевой счетту. Мбанк, Ой деньгиден толтурса болот. Эгерде ким билбеген болсо, ал жөнүндө деле инструкциялар көп эле, аны көрүп алсаңар болот. Анан акча чыгарыш боюнча ким билбей атса, Number1дан деле акча салып, кайра акча чыгарса болот. Аны ким билбеген болсо, мен илгерки видеолорумдан көрүп кетсеңер болот. Анан ал видеого ссылканы описанияга коюп коем. Анан паркка регистрация кылдыңар. Негизи обычно паркка регистрация кылганда алар силерге балансыңарга акча салып берет, там 100 сом, 50 сом. Ошол 100 сом, 50 сом менен 3-4 заказ аткарабыз, 3-4 заказга жетет. В зависимости кандай заказ аткарганыңарга жараша. Ошол заказ менен, ошол парк салып берген акча менен 3-4 заказ кылып көрөсүңөр. Эгерде силерге жакса иштейсиңер, дальше жакпаса иштебейсиңер. Анан приложенияга скачать еттиңер, биринчиси. Экинчиси паркка регистрация кылдыңар. Анан үчүнчүсү ошол парк кириш үчүн паркка ошол паркка регистрация кылган телефон номериңерди жазасыңар. Приложенияга кирип, Яндекс.Прого. Ошол номериңерди жазсаңар, паркыңар чыгып калат. Ошол паркка киресиңер, кирип туруп, фотоконтроль деп чыгып калат. Ошол фотоконтролдо машинаңардын документтерин, өзүңөрдүн документтериңердин фотоконтролу, анан селфи контроль, мындай ошолордун баарын өтөсүңөр. Өтүп бүткөндөн кийин заказга доступ ачылат. Анан парктын жанагы салып берген 100 сом, 50 сом менен 3-4 заказ аткарып көрөсүңөр. Биринчи мисалы үчүн линияга чыктыңар, жакшынакай удобный жерге туруп. Линияга чыккандан кийин заказ келет. Келгенде принять дегенди басасыңар, заказды алып клиентке бардыңар.
Мына мен сенин бастаңар клиентке уведомление барат, приложениясына чалыш кереги жок сөзсүз. Ал чыккандан кийин, отургандан кийин адрести тактайсыңар, ушул адреске барабыз деп. Ооба деген болсо поехали басып кетесиңер. Кеткенден кийин жетесиңер. Ошо жолдо баратканда жанагы тупо эле навигаторду карап кете бербей, эң башында поехали баскандан кийин мындай карап маршрутты өзүңөр да пландаштырып алгыла. Картаны чоңойтуп, кичинейтип, моинтип карапчы, могул көчө менен барсам батыраак болчу да экен депчи. Ошол. Анан заказды завершить этесиңер, клиентти түшүрүп коесуңар, там саламат баргыла деп, короче, ассаламу алейкум деп түшүрүп койгондон кийин анан линияга кайра чыгасыңар. Биринчи заказды алгандан кийин ошол линиядан чыгып коюшуңар керек да. Анан бир ошол заказды завершить этип алып, анан шашпай бир жакшынакай удобный жерге токтоп, коэффициент жака жакын болсоңор ошол коэффициентке кирип алып, анан кайра линияга чыгабыз, кийинки заказ чыгат, ошол заказды ошондой эле аткарабыз. Ошентип 3-4 заказ кылып көрүп, анан байкасаңар болот өзүңөргө жактыбы жакпадыбы жумуш. Анан канча акча менен кирсе болот экинчи темасы. Эгерде өзүңөргө бир машина сатып алып экономдо иштейин десеңер, 200 эконом тарифинде 250 миңден 350 миңге чейин машина алып тапсаңар болот. Жакшы жүрө турган, в принципе. В среднем 300 миңге машина тапса болот, экономдо иштей турган, экономичный машина. Анан аренда менен канча акча менен кирсе болот? Арендалайын десеңер, башка бирөөлөрдөн арендовать этиш керек болуп калат машинаны. Арендовать этип алыш үчүн ар кимдин условиялары ар кандай. Кээ биркилер өтө нереальный условиялар жасашат. Лалафодон, например, там поручителиң болуш керек, өзүң болушуң керек, чоң атаң, чоң энең, үйлөнгөн болушуң керек, 30 жаштан жогору болушуң керек, водительский стаж 10 жылдан жогору деп бир түшүнүксүз эле нерселер жазышат. Аларга көңүл бурбайбыз, частниктерге. Андан көрө мындай серьезный таксопарктардан, мындай же компаниялардан эле алган жакшы. Бүт бардыгы договору менен, как положено, договору менен иштеш керек да. Частниктер кээ биркилери, например, бүгүн бирдемкени сүйлөп, эртең договорда жок болот алардын. Бүгүн бирдемкени сүйлөп, эртең башка нерсени сүйлөшүшү мүмкүн да. Анан залогко келгенде кайра жумуш иштеши бүткөндөн кийин кайра залогду кайтарбай деле коюшу мүмкүн. Там ар кандай причиналарды айтыпчы. Ошон үчүн арендага өзүңөрдүн машинаңар менен сатып алып келейин десеңер, машина сатып алып келейин десеңер, 250 миңден 350 миңге чейин кирсеңер болот сом менен. Арендага кирейин десеңер 20 миң залог. 20 миң залог керек. Кээ биркилердики 30 миң ар кандай. Бирок 20 миң менен комфортко кирсе болот. Экономго 10-15 миң деле төлөп депозит кирсеңер болот. Залог. Анан үчүнчү варианты жанагы, бирок жанагы бергендер, аренда бергендер да тактап кетчү нерсе. Көбүнчөсү эле жанагы кыла беришпейт. Көбүнө бере беришпейт да, условиялары ар кимдики ар кандай. Ошон үчүн жакшынакай условия менен табыш керек. Жөн эле 10 жыл водительский стаж, анан поручитель болушуң керек, банкта историяң, кредитный историяң жакшы болуш керек, анан президентский должностьта там 4 жыл иштеген болушуң керек, бывший президент болушуң керек деген условияларга көңүл бурбай эле койгула. Аларды окусаңар, давление болуп кетесиңер. Ошон үчүн жакшынакай адекватный условиялар менен парктарга эле кирип, ошол парктардан алган жакшы машинаны арендагачы. Потому что алар уже бул сфераны түшүнүп калган, примерно канча иштешет водительдер, канча өзүнө калышат, ошолорду билип, анан кичине водительдерге дагы прибыль кала тургандай болуп көп жылдан бери иштегендер да. Ошо водительдерге выгода, прибыль калган үчүн ошол компаниялар иштеп өнүгүп атат. Анан водительдер дагы иштеп өздөрүнө зарабатывать этишип атат. Анан баягы Лалафого киргизип койгон, нереальный требованиялар менен киргизип койгон кишилердики, аларга турат ошол жылда эле, эч ким албайт машинасын. Анан эгерде мисалы үчүн именно үчүнчүсү паркка иштеген жөнүндө процентке. Например, мен азыр иштеп аткан жанагы 30%ке да, грязный выручкадан 30% аласың. Например, грязный выручка 6 миң сом чыккан болсо бир сменада, ошонун 2 миң сомун биз алабыз, водительдер. Бензин парктан, ремонт парктан, дөңгөлөк тешилсе парктан, мойка парктан, бүт баарын
лампочка сампочка күйүп алганга чейин бүт баардык таксопарк каржылайт. Анан биз только айдайбыз. Ушундай. Өзүңөрдүн машиналар менен сатып алып келген болсоңор, же өзүңөрдүн машиналар буга чейин эле болсо, ошо менен келген болсоңор, силерге ошол грязный выручкадан 40% калат. 10 миң иштеген болсоңор, например, допустим, сезондо бир күндө 12 саат, 14 саатта 4 миң силерге таза калат. Бензин, Яндекстин комиссиясы, ремонторго кирген акчадан сырткары. Ремонтко 10%-ти алып салабыз автоматтан. Андан көп болуп кетпесе эле, а так 10% как минимум. Бензинге 30% кетет как минимум, 20% Яндекс менен парк алат, 50% кетүү, жанагы менен ремонт менен 10%, 60%. Ошондо 40% силерге калат. Ну нахер. Отец! Паркта иштеген болсоңор 30%. Өзүңөрдүн машиналарга караганда 10% азыраак иштесеңер, бирок бунун плюсу деле бар өзүндө эле. Акча жагынан азыраак болгону менен, бирок машиналар бузулса, силердин машиналар оорубайт. Ал машинаны ошол жерге чыдап кетесиңер, өздөрү алып кетет. Силер паркка барып, кайра башка машина айдап чыга бересиңер. Машинаны оңдогонго дагы время, нервиңер кетпейт, ошол жагы бар. Анан график дагы свободный. То есть свободный дегенде кандай? Эртең мененки смена, күндүзгү смена эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин. Кечки смена кечки 9-дан эртең мененки 9-га чейин. Кайсыл күнү чыкканга келсе, ошол күнү чыгып иштей бересиңер. Анан 30% аласыңар. Жанагы минимальный, мисалы үчүн, азыр не сезондо 3000 сом, жанагы план. Ошол 3000 сомдон ашкан болсо, грязная выручка 30% аласыңар. Эгерде иштебей эле жатып кайра келген болсоңор, там аз эле иштеп, анда там 25% болуп калат. Ошон үчүн иштеш керек. Ошол паркка киргенде 30% менен, ошондой парктар негизи аз Бишкекте, бир 2-3 эле болго дейм. Максимум. Бизде өнүгө элек да, ошон үчүн алар рекламага да не нуждаются, мындайча айтканда, орусча айтканда. Өзүнүн машинасы менен дагы иштегиси келбегендер, арендадагы иштегиси келбегендер ошол жанагы менен иштейт да, парк менен процент менен иштейт. Тем более график свободный, ошон үчүн жакшы как подработка иштесеңер болот. Например, силер бир жумушта иштейсиңер, анан ал жумуштан выходной болгон күндөрү, жанагы өзүңөрдүн жумушуңардан выходной болгон күндөрү паркка чыгып, смена забронировать этип иштесеңер болот. Ал жака 3000 сом залог болот ал штрафтарга. Например, силерге штраф келип калган болсо, штрафты ошол акчадан төлөшөт парктагылар. 3000 сомдон. Анан 3000 сом, мисалы үчүн 1000 сомдук штраф келген болсо, 3000 сомдон 1000 сомун төлөп коет, 2000 сом калып калат силерде залогдо. 2000 сомду кайра 3000 сом кылып, дагы 1000 сом кошуп, силер өзүңөр толуктап коюшуңар керек болот да. Анан кийин ал парк менен иштешип бүткөндөн кийин чыкканыңарда 2-3 жумадан кийин ошол залогду кайра 3000 сомду кайра силерге кайтарып берет. Анан ал жака 3000 сом залог, анан паспорт залог. Паспортту деле акчасын деле жумушуңар бүткөндөн кийин уже иштебей калгандан кийин кайра кайтарып беришет. Паспортты иштебей калганда сразу эле алып кетесиңер. Жана залоговый сумманы ичине күтүш керек. По безопасности штраф, городдун штрафтары келбей калса, там 2-3 жумадан кийин кайра кайтарылып берилет. Ошол. Ошондой жыйынтыктап айтканда, өзүңүн машинаң менен иштегенде, сатып алайын десең, машина сатып алып кирейин десең, 250 миңден 350 миң сомго чейин сом керек болот. Арендага кирейин десең, 20-30 миң сом керек болот. Баягы минимальный требованияларга соответствовать этишиңер керек. Стажы боюнча опыт работы в такси деген требованиялар да бар. Анан поручитель, керкилер даже банковский историяңар жакшы болуш керек деп ошолорго чейин карайт да. Городская прописка деп керкилер даже. Ар кимде ар кандай требования бар. Ошон үчүн өзүңөргө жаккан требованиясы менен таап аласыңар өзүңөр. Арендада 20 миң, өзүңөрдүн машинаңа сатып алып иштейин десеңер 250-300 миң. Өзүңөрдө уже машина болгон болсо, экономго жарай турган, расходу азыраак, объем 2ден азыраак
ал машиналар менен эчтеке сатып алып эле бензин куюп эле чыгып иштеп кетересиңер. Анан паркка процентке 3000 сом. Ошол эле 3000 сом менен паспорт керек, ошол эле. Күнүнө канча табабыз? 12 саатта иштегенде грязныйми күнүнө канча табабыз? Не сезондо, азыр кышында, например, январь, февральдарда күнүнө 12 саат иштеген болсоң, 3,5 миңден 6 миңге чейин чыгат. Жакшы болуп кеткен күндөрү 6 миң чыгат. Грязный суммасы. Андан бензин комиссияларды алып сала бересиңер, эгерде силер арендада иштеген болсоңор же өзүңөрдүн машинада иштеген болсоңор. Ал процентке иштеген парктарда грязный выручкадан, независимо кандай болсо деле, грязный выручкадан 30% аласыңар. 6 миң иштесеңер 2 миң сом аласыңар. Сензин менен башыңар оорубайт, ремонт менен башыңар оорубайт. Комиссия менен дагы. Анан ошо не сезондо 3,5 миңден 6 миңге чейин, анан сезондо жайында 5 миңден 12 саат иштеген болсоң, 5 миңден 8 миңге чейин иштесеңер болот сезондо. Расходторду өзүңөр эсептеп аласыңар, потому что ар кимдин машинасы ар кандай расход кылат, запчасттар да ар кандай болот, ошон үчүн аны өзүңөр эсептеп аласыңар. Өзүңөр иштеп, эсептеп, түшүнүп көрүшүңөр керек да, на своем опыте. Шаарды билиш керекпи? Шаарды сөзсүз билиш кереги жок. Навигаторду колдонгонду билсеңер болду, жакшылап. Маршрутты заранее планировать этиш керек, жана картаны кичинертип, мындай каяк менен барганыңарды заранее өзүңөр пландаштырып алышыңар керек. Анан шаарды билиш не обязательно. Навигаторду колдонушту билсеңер болду. Анан жол эрежелерин сөзсүз билиш керек. Правила дорожного движения. Аны сөзсүз билиш керек. Анан трассада 3 жыл опыт болуш керек. Көчөдө мындай машина айдап жүргөнүңөргө как минимум 3 жыл болгон болуш керек да. Анан стаж ошол 3 жыл. Эгерде 3 жылдан аз болгон болсо, жана 1 жыл 1 ай болгон болсо, лучше не стоит. Это мой совет, да. А так кире берсеңер болот, азыр Бишкекте ал закон кире элек, например, 3 жыл сөзсүз болуш керек деген таксиде иштегенге. Бирок я лично не советую. Машинаны бир жерин чийип аласыңар, бирөө менен ДТП болосуңар, жөн эле өзүңөргө приключение болуп минуска кетесиңер да. Кереги жок. Анан жанагыларды деле не советую. Права алып койгон тем 5-10 жыл мурда, бирок машинасы обо деле айдаган эмес. Бишкекте вообще совсем айдаган эмес. Өзү Москвада жүргөн же башка жакта башка жумуштарда иштеп жүргөн болсо не советую. Силер деле ДТП, МТП болуп, жөн эле расход болосуңар. Анан стаж измеряется не в годах, а в километрах, ошондой да. Именно трассада жүргөн километражыңар менен стаж болуш керек. Жолдогу дурактардын следующий шагын предугадать этишиңер керек да. Азыр бирөө артыңардан тапит этип келип аткан болсо, мындай тигил машинадан буйтап келип туруп, анан менин алдыма келип туруп, мындай шашка ойноп кетет деген моменттерди дагы заранее учитывать этип, кичине тормозго бутты басып коюш керек дегендей. Ага атаңдашып газды наоборот басып берген болсоң, тиги сенден өтөт дагы, сен алдыңа мойтуп киргенде сен аны мойтуп кадап аласың артынанчы. Сен боковойн кадап алат. Ошон үчүн башка адамдардын да мыслин читать этиш керек да. Кийинки шагы эмне кылат, ошону дагы заранее билиш керек. Ошон үчүн именно стаж в километрах керек, не в годах. Бирок законго в годах жазып койгон, бирок ал на самом деле туура эмес. А в километрах эч ким санай албайт, ошон үчүн жазып койгон да, в годах, приблизительно кылып элечи. Бонустар, целдер жөнүндө Яндекс ар кандай бонустарды, целдерди берет, аларды деле уруп койсоңор болот. Бирок целдери барган сайын көбөйөрөт да, например, аз иштегендерге аз количество предлагать этип, бир жуманын ичинде. Бир жуманын ичинде бир 50-60 заказ эле кылган кишиге 80 заказ предлагать этип, например, кичине көбүрөөк кылып кой, кичине көбүрөөк иштеп кой, анан монча сом кошуп беребиз бир жуманын ичинде. Ушул жумада дейт. Анан силер 80 заказ кыласыңар. Анын акчасын аласыңар 3-4 миң сом. Анан кийинки жума уже 100 заказ берет. Андан бир аз көбүрөөк, кичине акча көбүрөөк кылып туруп, өтө көп эмес, кичине эле кошот да, мурдагысынан. Ошентип туруп берет, 100 заказ кылгандан кийин кийинки жума 120 заказ кыл дейт. Ошентип көбөйтүп көтөрөт. Ошон үчүн целдерге кызыкпай эле коюш керек. Целдердин Яндекс берген целдери Яндекстин выгодасы үчүн да, мындайча айтканда. Ошон үчүн силер өзүңөргө канча саат иштеген, канча заказ кылган комфортный болсо, ошончо эле кылган жакшы. Целдердин артынан эмес, коэффициентке аракет кылыш керек да. Бирок коэффициенттин артынан деле чуркаган болбойт.
кайсыл убакта примерно кайсыл жерлерде күйөт, ошону билип эле ошого карап мындай иштеш керек. Бирок азыркы учурда коэффициент вообще непредсказуемый болуп кетти. Мурда коэффициент кайсыл райондо саат канчада каерде күйөт билет элем, канча саат күйөт, ошолорду билет болчук да. Азыр уже непредсказуемый болуп кетти. Бул райондо жерде коэффициент күйөт, туруп эле 3 секундтан кийин жок болуп кетет. 5 секундтан кийин тигил жакта пайда болуп калат, анан мойтуп элечи ар жака качып атат коэффициент. Ошон үчүн коэффициенттин артынан чуркаган не стоит, тем более азыр. Ошо целдерди жөнүндө айттым, ошол целдерди эгерде азыраак количество берген болсо кылып койсоңор, кыйналбай турган болсоңор, анан көбүрөөк берип салса аракет кылыштын деле кереги жок. Лучше коэффициент менен иштеп, мындай средний чекти көтөрүп аракет кылыш керек. Основной жумуш болсо, эгерде такси силер основной жумуш кылып иштейм деген болсоңор, 12 саат иштесеңер как минимум. 10 саат, 12 саат. Ошондо жакшы иштесе болот. Анан дисциплина менен, график менен, четкий график менен иштеш керек. Как попало иштеш керек да. Анан көбүнчөсү айта берет, таксиде акча чогулбайт, анан берекеси жок деп. Анан берекеси жок болгону өзүңөрдүн берекеңерден болот да ал. Ар бир адамдын өзүнө зависить этет. Чогулбайт деген, эгерде өзүңөр чогулта албасаңар, чогулбайт, конечно. Например, башка жерде мисалы үчүн айлыкка бирөөнүн колунда иштеген болсоң, бир компанияда же государственный жумушта, сага эч ким эч кандай акча бербейт, акчаңды үнөмдөп маршрутка менен барып келип, анан обед кылып кылбай, короче, ушинтип эптеп чогултасыңар, чогултпайсың, тияктан чогултушат да силерге. Анан бир айда бир бергенде там 30 000 40 000 кармап коюп, чогулуп калган турбайбы, бир ай айлыгым деп туруп айлык аласыңар. Ошондо кичине типа көзүңөргө көрүнгөндөй болуп калат да. Бул жакта эгерде күнүмдүк акчасы түшкөн үчүн күндүгү корото өргөн болсоңор, анда конечно чогулбайт. Например, основной бензинге, там ремонтко, ошолорго эң основной расходторго кетириш керек. Анан башка расходторду кое эле туруш керек да, например. Самый необходимый нерселерди кетирип акча, анан калганын чогултсаңар чогулат. Государственный жумуштарга караганда жакшыраак чогулат, наоборот. Эгерде чогулта билсеңер, анан дисциплина менен, четкий график менен иштеген болсоңор, башка бир жумушка барганда, мисалы үчүн каалаган күнүңөр чыгып, каалаган күнүңөр чыкпай коесуңарбы? Бул жак чыкпай койсоңор, башка жумушта уволить этип салат. Таксиде кааласаңар чыгасыңар, кааласаңар чыкпайсыңар, ошондой. Ошон үчүн көбүнчөсү ошого жанагы таянып, көп серьезный мамиле кылбайт жумушка. Анан кааласа 1 саат иштеп коет, кааласа 4 саат иштеп коет, анан кааласа кечинде чыгат, кааласа эртең чыгат. Четкий графиктери жок, дисциплина жок, ошон үчүн результат болбойт. Результат болуш үчүн күнүгө ответственный бир государственный жумушта иштегенде, как будто сени бир уволить этип салчудай иштеш керек. Ошондо результат чыгат да. Дисциплина менен, график менен четко иштеш керек. Анан акча чогулат, чогулбайт деген ал ар бир адамдын өзүнүн проблемасы. Чогулта алган болсоң чогулат, чогулта албаган болсоң чогулбайт. Мисалы үчүн башка айлыкка жумушта иштегенде деле, например, 50 000 60 000 зарплата алган болсоң, ошол зарплатаны мисалы үчүн алгандан кийин мына көзүңө көрүнөт да мындайчы. 50 000 60 000 сом кармап турасың, бирок эртеси күнү эле ал акчаңдын жарымы жок да, сен потому что там квартплатаңа төлөп салдың, там кредити барлар кредитин жаап салды, карызы барлар карызын жапты, продукталарын алды, жете турган кылып, анан тияк расходторуна раскидались, короче. Анан эртеси күнү кайра эле баягы трассага, маршруткага эле акчаң калып калган болду. Уже мен калып каласың. Анда деле кыйратып чогултам деген адам жок. Ошон үчүн такси болбогон жумуш, анан башка жумуш караштырыш керек деген баягы жакпайт. Башка жумуш болобу же такси болобу, айырмасы жок. Чогулта албаган болсоң эч жерде чогулбайт да, короче. Мындайча айтканда, башка жумуш, наемный жумуш деле жакшы эмес. Бизнес кылган болсоң, например, эгерде бизнесиң деле уже мындай продвигаться этип, мындай уже өзүң ошого башында убакыт кетирип, 1 жыл, 2 жыл минуска кетип, анан кийин плюска чыга баштап, ушинтип акырын көтөргөн бизнесиң болгон болсо, ал жакшы. Уже доходко кирип калганчы, плюска кирип калган. Терпение менен. Анан айлыкка иштеген жумушуң таксиден жакшы деп айта албайм мен лично. Ошо. Өзүң бизнесиң болсо башка кеп.
Ана бизнес десе эле там бир бизнес кылып атам деп туруп, ал болбогон нерсени эле муттетип алып минуска кеткен болсоң, ал деле окшошпой калат. Ошон үчүн бизнес деп эле бизнес кыла бербей, аны деле өзүнүн жолдору менен, анан өзүнүн кыйынчылыктарын көтөргөн эле адам болот да. 90%тен 10% эле иштеп кетет там 2-3 жылдын ичинде. Калгандары минуска, банкротко кирет, например. Ошон үчүн албаш керек эч качан. Акырын болот баары. Анан кандай заказдарды алабыз? Жакшынакай заказдарды алабыз. Коэффициент менен мындай выгодныйраак, желательно каратыш заказдар жакшы, шаардын ичинде эле кыска. Посадка менен утасыңар да. Узунураак заказдар шаардын четине невыгодный, потому что кайра пустой келет. Ошондой моменттер бар. Яндексте короткий заказдар жакшы. Потому что каждый адам отурган сайын посадка акча төлөйт да. Узун заказ болгон болсо, например, 1 сааттык 40 мүнөттүк заказ болгон болсо, ал посадкасына бир эле жолу төлөйт, анан башка моментте там минутасын эле, километражын эле эсептеген болуп калат да. Ушул жакшы. Ошон үчүн кыскараак, жакыныраак расстояниядан заказ чыкса, ошону алып, анан кийинки бара турган бой точкасы деле кыска расстоянияда болсо, ошол эң жакшы заказ. Анан мастарды албайбыз, өтө мас болуп калгандарды. Анан айла жок алыш керек болуп калган болсо, тиги жактан бирөө масты сала берген киши суранып калган болсо, предоплата кылып туруп, акчасын заранее алып туруп анан алабыз. Анан точка Б'си жок заказдарды албайбыз, желательно отмена кылып кеткенге аракет кылабыз. Потому что точка Б'си жоктор көбүнчөсү там неадекватный адамдар, же мастар, же дагы бирдемкелер болот да. Иштегендер билет буну. Анан карызга кеткен заказдарды албайбыз. Эртең отурам дегендердин 99,9% которушпайт. Кээбиркилеринде исключение болуп калышы мүмкүн, кээбирки водительдерге проценти башкача болуп калышы мүмкүн. Аларкы 100%. I'll have to ask my accountant about that. А так 99,9% эртең төлөйм дегендер которушпайт. Анан стандарты сервиса. Стандарттар, машиналар таза болуш керек. Порог, стекло, ручкалар, погода кандай болгонуна көз карандысыз таза болуш керек. Потому что бир адам бир ак кийинип, ак куртка же ак шуба кийип алып мында түшкөндө жанагы эшик жактарың, порог жактарың ылай болуп калган болсо, алар кийимин жаман кылып алган болсо, сага обязательно бир звездочка коет. Анан сен менен деле сөгүшүп кетиши мүмкүн. Неприятность болот да. Ошон үчүн порогдор постоянно, поликтер, ручкалар, машинанын айнектери постоянно таза болуш керек. Анан комфорт бизнестерде вонючка ийилгенге болбойт. Эконом делсе болот, ошондо деле там фруктовый, какой-то өтө сладкий, өтө резкий запахтарды эмес, мындай нейтральный такой silver, gold деген запахтар барго, platinum деген ошондой запахтарды ийилип алган эле жакшы да, өтө резкий эмес. Анан клиенттерге сылык сыпа жакшы мамиле жасайбыз, клиенттин ким экенинен көз карандысыз. Бардык клиенттерге бирдей анан жакшынакай мамиле кылабыз, себеби бул сфера обслуживания. А сфера обслуживания болгондон кийин жылмайып, баарына жакшынакай бирдей мамиле кылыш керек. Ошол. Кийинки видеодо эмне теманы козгойбуз, ошол жөнүндө да жазып кетсеңер вообще сонун болот.